Кыргызстан бул спорттук жеңиштерге шартсыз, бассейнсиз, акчасыз жетишти. 2025 жылдын негизги спорттук жеңиштери кайсылар? Адегенде эле Айпери Медет кызынан баштайлы. 2025 жылы ал Кыргызстанга 3 алтын медаль алып келди. Иорданияда өткөн күрөш боюнча Азия чемпионатында, Түркиядагы эл аралык мелдеште жана Сауд Арабиясында өткөн ислам тилектештиги оюндарында. Андан кийин эле сүзүү спорту. Дениз Петрушев Кыргызстан тарыхында биринчи болуп сүзүү боюнча дүйнө чемпионатынан медаль утту. Сингапурда өткөн мелдеште ал коло медаль алды. Бирок Кыргызстанда бүгүнкү күнгө чейин олимпиадалык бассейн жок. Сүзүүчүлөргө колдоо да жетишсиз. Мындан улам Деңиз азыр АКШда машыгат. Ага башка өлкөлөрдүн атынан чыгуу сунушталса да, ал баш тартып Кыргызстандын желегин желбиретип келет. Злата Аркатова көркөм гимнастика боюнча жаштар арасында дүйнө чемпиону болду. Бул Кыргызстан үчүн тарыхый жеңиш, бирок ал шуунун бийиктиги төмөн, полу бетон болгон залда машыгат. Мындай шарт спортчу үчүн кооптуу. Омар Леваза бокс боюнча дүйнө чемпионатында күмүш медаль утуп, чоңдор арасында дүйнө чемпионатынын финалына чыккан алгачкы кыргызстандык болду. Ал эми белдешке баруунун бардык чыгымдарын спортчу өз чөнтөгүнөн төлөгөн. Тизме муну менен токтобойт. Бильярдчы Ызат Ратбеков дүйнө кубогунун чемпиону аталды. Кыргызстандан чыккан мушкер Валентина Шевченко эрежесиз мушташта 3-чү ирет катарынан жеңишке жетти. Нурзат Нуртаева болсо быйыл күрөш боюнча Азия чемпионатында жана дүйнө чемпионатында 2 алтын медаль утту. 2026 жылы аларга ийгилик гана каалайбыз. 2025 жылы кайсы спортчунун жеңиши сиздин эсиңизде калды? Комментке жаза кетиңиз.